Ковра. Два ковра. Тренировочница. Дзюдого. Два ковра. Барбат дзюдо бирдей болот да. Ысык көл облусунун Кароо айылында эл аралык деңгээлдеги олимпиадалык спорт комплекси курулат. Кече 4-май күнү Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев жеринен таанышкан. Анда көп тармактуу спорт комплексинин курулушу жана өнүктүрүү пландары талкууланды. Эл эркин өзүнүн баягы сонун болуп жашап жүрүш керек да. Жаңы спорт комплекс өлкөдө алгач ирет эл аралык жана заманбап талаптарга жооп берген олимпиадалык борбор болот. Жыйын учурунда аймакты кеңейтүүдөн сырткары ошол жерде 10 000 кишилик стадион куруу жана жөө-күлүктөр үчүн өзүнчө чуркоо жолдорун куруу сунуштары каралды. Долбоор спорттун негизги олимпиадалык жана популярдуу түрлөрүн камтыйт. Муну гана кыласыңар, муну гана кыласыңар. Бегой деген өзүнчө бир суу канча бегой канча болуш керек? 2 километр болуш керек. Комплекс аймагында шаарча, медициналык зона, эс алуу аянты, жайкы лагерь, парктар жана кафе курулат. Спорттук борбор улуттук курама командалардын даярдыгын жакшыртып, Кыргызстанда эл аралык деңгээлдеги турнирлерди өткөрүүгө шарт түзөт. Олимпиадалык спорт комплекстин курулушу мамлекеттик казынанын колдоосу менен ишке ашып, ал ушул жылы башталат. Мамлекет үчүн неге чечпейт экенбиз? Чечебиз. Аларга жерде жашап атты. Бул жерге бул фифа кылгандан кийин Асель Сыдыкова, Регион телеканалы. башчы такой. Баасы да көтөрүлөт. Мына ушунча спортивный комплекс курулгандан кийин